Тажикстан Республикасынын президенти Имомали Рахмон бүгүн 12 мартта Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары менен келди. Манас эл аралык аэропортунда Тажикстандын президентин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинди, килем төшөлдү. Улуттук боз үй түрүндө инсталляция орнотулду. Ардак кароол тизилди. Улуттук кийимчен кыздар Имомали Рахмон менен учурашып, ага гүл сунушту. Мамлекет башчылары кыргыз жана тажик музыкалык чыгармаларын аткарган кыргыз артисттеринин катышуусундагы концерттик программаны көрүштү. Мамлекеттик сапардын алкагында эртең 13 мартта өлкө лидерлери өз ара кызыкчылык туудурган маселелерди кеңири чөйрөсүн, эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат.